Бул рет редакциябызга 2 жылдан бери жанын жеген арманын айтып Айнур Чыныбаева кайрылды. Айнур айымдын 18 жаштагы мончоктой кызы Асель 2011 жылдын 1-июлунда өзүнүн жанын кыйып, жалган жашоо менен кош айтышкан. Жүрөгүмдө ойногон кыргыз жаның, өзөгүмдө буйлаган кыргыз каны, төрөлгөндө ооз алган манас менен, амансыздарбы Алатоонун кыргыздары. Бул 3 жыл мурда тартылган тасма. Анда Асель жашоодон ырахат алып өмүр сүргөн секелек кыз эле. Мектебинин алдыңкы окуучуларынын катарын толуктаган Асель кандай иш-чара болбосун активдүү катышып, курбуларынын ичинен жакшы сапаттары менен айырмаланып турганын эскерет апасы. 10 гүлүнөн бир гүл ачыл элек 18 жашар кызды өлүмгө эмне дуушар кылды экен? Менин кызым табылды кызы Асель 1992 жылы 2-сентябрда төрөлгөн. Токмок шаарында 2010 жылы 11-класста аяктагандан кийин Токмок шаарынын КТУ институтунун 1-курсун аяктагандан кийин кызым Бишкек шаарына келип, кызым өз алдынча баягы контрагымды төлөйм деп биринчи кадам жүргүзгөн болчу да. Андан кийин ошо каникул учурунда биринчи гүл саткан магазинде иштеп, андан кийин бала багып, нянька болуп, бир Мамытов Гүлжигит Атаярович Жалал-Абадтан эмес экен, тургуну. Жумашева Зульфия аялы Назар Алиевна Ош шаарынын тургуну. Экөө 4 жаштагы кызын каратышкан да. 4 жаштагы кызын каратып, ошол иштеп жүргөн учурунда кызын багып, кызымды күйөөсү зордуктап койгон болуп чыкты да. Аны баягы кызым жаап жашырып, баягы мага айткан эмес да, баягы уялып, намыстанып, баягы кызым ошолордун үйүндө иштеп жүрүп атканда эле бир апрелдин аяк чендеринде кирген анын үйүнө. Майдын бир аяк чендеринде мага кызым келди да, келип мындай үйдөгү кийим менен эле баягы кирип келди да, баягы Бишкектен Токмокко келди да. Келип баягы кызым Аселя баягы эмне болду десем эле, баягы эч нерсе деп айта албай эле көзүн ала качып эле, мама аялы тиги Гүлжигиттин аялы тиги больницага жатып калып, анан күйөөсү мындай мага эме кылып баштаганда мен үйдөн качып келе бердим деп ушундай айтты да. Анан мен кызым сага кандай эме кылган жокпу, күч көргөзгөн жокпу деп сурасам, кызым көзүн ала качып эле баягы эч нерсесин айтпай жаап жашырып койгон экен да. Ал жакта баягы аялы боюнан алдырып больницадан чыккандан кийин кайра кызым барып эметсе, аял айтыптыр да, сен бошсуң, биз тууганыбыздын кызын алып алдык, ушундай сен мындан ары иштебейсиң деп кетиришкен экен кызымдычы. Кызым кеткенден кийин бул жерден Чүй проспектиси Бишкек шаарында 119 үйдүн Алина аттуу бир келиндин 2 эгиз баласын багып иштеп калат кызым. Аларга болсо кызымды ошо жанагы Жумашева Зульфия алып барган экен да, Алинанын таанышы болгон экен. Таанышы мынакей ушул жерден иштей бер, анткени кызым Токмоктон келген, сен бошсуң деп койгондо кызым айткан да, силер эмне үчүн үйдөн эле звонить этип айтып коюп өтпөлүңөр, мен анда Токмоктон келбейт болчумун десе, сага ушунчалык эле жумуш керек болуп атса деп жанагы Алина Осмоналиеванын үйүнө алып барганда, 2 эгиз баласын бактырган. Ал жерден кызым деле баягы убакыт өтпөсүн деп баягы иштей берейинчи деп иштеген экен да, иштей берген да. Мен деле ал кызым менен маалымат алып сүйлөшүп аткам, күндө телефон чалгам. Кызымдын ал жерде иштегенине деле 1 айга жеткен жок, бир 20 күндүн аралыгында эле болду. Баягы кызым ошо Алинанын 2 эгиз баласын карап аткан учурда Жумашева Зульфия, жанагы Мамытовдун аялы, биринчи хозяиндары, Жумашева Нургүл
жанагы милиция МВДнын академиясында мугалим болуп иштеген Кененсариев Талант Кыдыкович подполковник экен, ошолор болуп кызыма баягы кызым кеткенден кийин 10 күндөн кийин баягы кызым өлөр алдында жазып кеткен каты бар да, ошондо өздөрү келип түшүнүк катты милиция менен келип мени коркутуп жаздырышты деген баягы эме менен жастырып алышкан экен да. Баягы Кыдыкович баягы Талант форма кийип барып, анан кызымды коркутуп ошол жерден жастырышкан экен. Чүй проспектинин 119 үйдүн алдынан да, Таалай базарынын жанынан. Ал жерден ошо кызыма күч менен жастырыптыр, жана форма кийген Кененсариев. Ошондон тартып кызымды баягы коркутуп, үркүтүп, баягы өз алдынча эле баягы Кененсариев өзүнүн ишине тышкары дагы баягы жанагы Жумашева Нургүлдүн жакын таанышы болот экен да, алчы. Кызым өлөр алдында кат жазыптыр деген сөздөр менен Айнур айым төмөндөгү саптарды сунду. 2011-жылдын 30-июнь күнү саат 13:28. Апа, мени жарык жашоого алып келгениңизге абдан ыраазымын. Аз болсо да көп нерсени билип түшүнүп алдым. Апа, мен сизди убагында көп жолу капа кылган элем. Сизге кылган мамилем үчүн кечирим сурайм. Шаарга келип издебеген жумушум калбады. Акыры жумуш таап күн өткөрүп жүрдүм. Бала багып иштеп жүргөнүмдө күйөөсүнөн кордук көрдүм. Анан кыздык намысымдан айрылып, өзүмдү коёрго жер таппадым. Анысы аз келгенсип, үйүнөн алтын күмүштөрдүн күйөөсү катып койгонбу же эмне кылганын билбейм. Мунун баарын аял менден көрдү. Күйөөсү мени коркутуп жатты. Айлам кетип, баарын мойнума алдым. Менде мындан башка айла жок болчу, апа. Аялы милиция менен келип, менден 30 000 сом талап кылды. Түшүнүк катты өздөрү диктовать этип жаздырышты. Башка айлам жок болгондуктан ушундай жолго барууга аргасыз болдум. Коркуу сезим менен ушул күнгө чейин жашап келдим, апа. Мындан ары мен чыдай албайм. Мени кечириңиз. Апа, сизди жакшы көрөм. Асель, саат 13:45. Аселдин иши боюнча сот жүрүп жатканда бул кат каралбай калганын айтып кейит апасы. Сотто кызымды мажбурлап жаздырышкан тил каты алда канча салмактуураак көрүндү. Көрсө акчанын алдында чындык оозун жабап турбайм деп эне сөзүн улантты. 16 октябрда буларды полностью актап салды. Бул жерде менин кызымдын тил каты, өлөр алдында жазып кеткен каты эч кандай жардам берген жок. Мен алар билишет да, мен кызымды тургузуп алып сурай албастыгымды билип. Кененсариев Талант болсо кызымдын 40-ынан кийин келип эже кечирип коюңуздар. Бир жолу келди, эки жолу келди. Андан кийин Куран окутканыбыз деп мага 80 000 сом бергени туура ал. Ал жактан 80 000 сом берип алып, судьяга кирип алып, кайра Жаңыл Мамбеталдын алдына келип алып, бу мен айтат да, Чыныбаева 1 миллион сом менден эме кылып атат, требует этип атат. $10 000 менден требует этип атат деп кайра баягы эменин баары тең жок да, өзү айтканынын баары теңчи. Ал тигилердин сөзүн колдоп берем, эже жанагы машинага салып алып кеткенде Жумашева Зульфия кызыңарды жулмалаганын айтып берем, сабаганын айтып берем, чекесин тытканын айтып берем деп баягы айткандарын айтып берем деген да сотточу. Бирок анын бирин да айтып бербей, наоборот, мен эме жазып берип койгом да, күбө катары кылып жазып берип койгонум чын да. Бирок ошону менден алдап жастырып алып, өлгөнүн үстүнө көмгөн кылып Кененсариев Талант ушундай эмеге жеткирип атат да. Каарманыбыздын бул баянына айыпталуучу тарап кандай жооп узатарын билүү максатында Зульфия Жумашева менен байланыштык. Ал Айнур айым кызымды зордуктады деген Гүлжигит Мамбытовдун жубайы. Эми жолдошум андай киши эмес. Мен 100% эмес, 200% мен жолдошум ишенем. Тем более Асель менен такыр андай иши деле жок болчу. Кызды алдыңбы деди, алдым дедим.
андан мейли иштесе иштей берсин деди. Анда эч кандай биз аны кыйнап же жолдошум зордуктоо, тем более биз жолдошум эртең менен кетсе баарыбыз кетсек, анан кечинде мен барда жолдошум кетсе, анан мындай учурда кээде Асель көбүнчө уруксат суранып аябай көп кетчү. Үйдө деле көп турчу эмес, кечинде эжеме барам, подружкама барам деп кетчү. Алтын күмүш сөйкөлөрүңүз жоголгондон кайсы убакта билдиңиз? Ал кеткенден кийин мен 3 күндөн кийин билип атам. 3 күндөн кийин билип атам. Ушундай жоголганда эмне себептен мен ушу жаңы буюмдарымды алып тагынайын десем, ал ордунда жок болуп калды. Күмүш болчу алар. Анан нары дагы баш аягы общий сумма, алтын күмүштөр общий суммасы где-то бир 50 миңге жакын. Бирок сиз ошо качан кыз каза болгондон кийинки эртеси күнү милицияга кайрылганыңызда кызыктуу болот да бир. Аны биз өлгөнүн билген жокпуз, чыныгы. Бир Кудай деле турат, аны биз алда эмне кылабыз? Эгерде өлгөн болсо биз кайрылып андай деле кылбайт болчубуз. Бир ай убакыттын ичинде кайрылсак. Бир ай убакыттын жок, ал биз экөөбүз мага расписка жазып бергенде 1-июлга чейин таап берем эже деп. Анан мен ал кызды милицияга берем деп айткан эмесмин. Эгер такыр эле болбой баратса, анда берем деп айтканмын. Бул аял бизден негизи акча талап кылуу. Бул кыздын өлүмү менен Акча талап кылды эле. бизден через аркылуу, башкалар аркылуу айттырып аткан. Өгөй атасы да бар болчу. Бизден $40,000 сураган биринчи. $40,000 деп сураган. Андан кийин эле $23,000 түштү. $800,000 сомго түштү. Ар бир эме жолугушкан сайын эле, жолугушкан жокпуз эми, ар бир айттырган сайын эле ошондой суммаларды айтып атты. Анан биз кийин уктук да, ошто үйүн баарын обставить этти. Тиги акчаны алгандан кийин тиги Кененсариевди коркутуп атып. Жок, биз берген жокпуз. Кененсариев талантты аябай коркутушуп, андан акча талап кылыптыр. Ал баягы шоковом состоянии ал дагы акча берген экен, 380,000 сом. 380,000 сом апасы акчаны алган. Алып үйүн баарын обставить этип алып, эми кызынын өлүмүнүн аркасынан ушинтип акча жасап жүрөт. Ал эми айыпталуучулардын жактоочусу Кайрат Загибаевдин айтымында 18 жаштагы кыздын өлүмүнө энеси да жооп бериш керек. Эми мен мындай жаран катары, адвокат катары жаран катары менин оюм өзүнүн мындай күйөө жок болгону, күйөө менен кандай башка киши менен жашашып, ошого көбүрөөк көңүл буруп, мен ойлойм өзүнчө бул моралдык кылмышка барат. Кызын Бишкекке жөнүлтүп берет. Ошол жерде отургандарыбыз баарыбыз уже мен мисалы 55-темин. Кандай эле токмок шаарынан же тааныш жок, же бир туугандар жок Бишкекке жөнүлтүп атат. Биз билебизге криминоген обстановка кандай Бишкекте. Ошо вечера кыз келип, анан кийин иш таба албай, өзү иш издеп жүрүп. Ошондой кылмышка урунуп, мындай бирөөдүн затын урдап, анан кийин мындай половой акт болот мындан. Өлөрдүн медицинский экспертизанын заключение боюнча 3 күнгө чейин, ана качып болгон күнгө чейин бул жыныстык катнашта болгон. Жыныстык катнашта. Экинчи семьяда иштеп жүргөндөр айтат, бир жигит келип, скамейкада отурчу дейт. Эмне себептен бул өз-өзүнө кол салып, мындай асынып качып болгон, менин өлүмүм белгисиз. Иш аягына жетти деп айта албайбыз го, шаардык соттон кийин белгилүү болот. Ар биринин өз чындыгы бар экени таң калыштуу деле эмес. Сыяга Асель өлүмүнүн себебин өзү менен о дүйнөгө алып кеткендей аттиң.